30 жылда мындай болгон эмес. Бишкекте өрөө учурган жол кырсыгы катталды. Унаалар бирин артынан сүзгөнүн көрүүгө болот. Комментарийге сиз дагы аралыкты сактагыла айдоочулар деп жазып коюуну унутпаңыздар. Баткенде өтө каттуу жаандын кесепетинен өтө чоң сел жүрдү. Жакшы кабар. Балаңызды бала бакчага алып барганда места жок, же болбосо кандайдыр шылтоолорду эми айта алышпайт. Ош жалгыз бой эне 16 жаштагы кызы зордукталганын айтып чыкты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдук. Караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жесткий ДТП болду койгой. Орто аста кара машина тышыкытка токтогону фит келип какты, фитти Land Cruiser какты, Land Cruiserди Санатан спринтерден качанды хоо кирип кетти. Ёшкин, матрешкин. Вообще кипиш берди. Ошондуктан катуу айдабагыла адыраңдап. Бишкекте көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып 54 жаштагы киши түтүнгө уланды. Бишкек шаарынын Октябрь районунун Токумбаев көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 2-кабатында электр калканынан чыккан өрт саат 13:19 толук өчүрүлдү. Бул тууралуу ОКМден билдиришти. Өрт өчүрүүгө жалпы 3 бөлүм штаб тартылган. Өрттүн кесепетинен 54 жаштагы эркек киши түтүнгө уланып, тез жардам кызматы тарабынан биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Абалы жакшы. Бир айдан бери байланышка чыкпай калган Бишкекте Жылдыз Мамбаева изделип жатат. Бул тууралуу Ленин Риптен билдиришти. Маалыматка караганда 11-июнда Ленин Рипке эжеси кайрылып, 1986-жылы туулган бир тууганы дайынсыз болуп жатканын билдирген. Анын айтымында Жылдыз Кызыл Аскер кичи районундагы үйдө жашаган 2024-жылдын 17 ноябрынан 2025-жылдын 18 майына чейин дайыма байланышта болгон, бирок 19 майдан тарта телефону өчүрүлүп калган, учурда анын кайда экени белгисиз болуп жатат. Сүрөттөгү аялды көргөн билгендер болсо 0312 35 29 47 0703 69 90 55 номурларына чалсаңар болот. Булак Сереп кежи. Баткенде сел жүрдү. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын техникасы жөнөтүлдү. Нөшөрлөп жааган жаанын кесепетинен суу дарыялардын нугунан ашып, конуштун аймагын каптаган. Райондук администрациянын басма сөз кызматы билдиргендей, Баткен районунун акими Данир Иманалиев ОКМдин райондук бөлүмүнө тийишелүү кызматкарга кырсыктын кесепеттерин тез арада жоюуга киришүүнү тапшырды. Тактап айтканда тазалоо, келтирилген зыянды баалоо, калыбына келтирүү иштерин уюштуруу тапшырылды. Ош жалгыз бой эне 16 жаштагы кызы зордукталганын айтып Ташиевке кайрылды. Ош облустунун Кара Суу районунда 16 жаштагы кызы зордукталганын айткан жалгыз бой эне УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, ишин көзөмөлгө алууну суранды. Ал Супер Кежи порталына маек берип, айыл өкмөттөн берилген жерге мамлекеттик органдар документ бербей жатканын белгилеп, 7 жылдан бери 5 баласы менен бүй жок ар жерде иштеп, ушундай кыйын абалга туш болгонун айтып берген. Мен учурдан пайдаланып Камчыбек Ташиевке кайрыламын. Мен сизге көп жолу бардым. Кат жаздым. 3 жылдын ичинде 6 жолу бардым. Барганымдын себеби менин кызымды Ош шаарында зордуктап кеткен. Мен ал жагдайды билгибей калганымдын себеби күндүзү базарда иштеп, түнү кафеде пол жууп иштейт элем. Ошондо кызымды зордуктап кетиптир. Кызым боюнан алдырат. Видеодон кийин кызым кандай кабыл алат билбейм. Бирок жашообуздагы чындык. Аны мен 1 жылдан кийин билдим. Менин кызымдын тагдырын талкалаган балдарды көзөмөлгө алып коюшуңузду суранам, деди Айназик. Ошондой эле быйыл май айында кызын Бишкекте сабап кеткенин да билдирген. Милициянын басма сөз кызматы учурда окуянын толук жагдайын аныктоо боюнча Кара Суу Рипте тергөө иштери жүрүп жатканын белгилеп, окуя жетекчиликтен жеке көзөмөлүндө экенин айтты. Милиция тергөөнүн жыйынтыгы менен коомчулукта толук маалымат бериле турганын кошумчалады. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат.
жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте бир нече унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Жеринде тартылган видеолор социалдык тармактарда тарап жатат. Анда көрүнгөндөй 2 оор жүк ташуучу унаа, кичи автобус, бир нече жеңил унаалар сүзүшүп алган. Азырынча кырсык тууралуу расмий органдар маалымат бере элек. Жесткий ДТП болду койгой. Орто аста кара машина тышкытка токтогону фит келип какты, фитти ланкрузер какты, ланкрузерди санатан спринтерден качанды тихо кирип кетти. Ёшкин матрешкин. Вообще кипишпеди. Ошондуктан катуу айдабагыла адыраңдап. Балдарды мектепке, бала бакчага негизсиз албай койгондор жазаланат. Мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ошондо укук бузуулар кодексине төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизди. Окуучулардын билим алуу укуктарын бузган же мыйзамсыз чектеген учурларда эскертүү берилет. Эгерде мыйзам бузуу оңдолбосо жеке жактарга 5500 сом, юридикалык жактарга 17000 сом айып салынат. Балдарды мектепке чейинки жана мектептеги билим берүү уюмдарына негизсиз кабыл албай койгондорго жеке жактарга 10-12 миң сом, кызмат адамдардын 15-17 миң сомдук айыпка жыгуу каралган. Билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз акча чогултса жеке жактарга 15 миң сом, юридикалык жактарга 20-65 миң сом айып каралган. Булак Сокол Медиа. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк, баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.